Сиздер өмүрдүн максаты үйдүн куту жасоон булагыңыздар ар дайым бар болуңуздар, ден соолугуңар бекем болсун. Балдар энесинин жанында отуруп бактылуу, терең урмат тоор менен Сезим бала бакчасы. Апам күнгө үйгө гүлгө бакка. Эмнеге күнгө окшоштурдуң апаңга? Анткени гүл жылуу. Гүл жылуу, эмнеге күнгө окшоштурдуң? Гүл жутуу. Гүл деген жутту. А бак үйгөчү эмнеге жок? Ай деген жылуу. Энелер обон ыргагы, энелер шапта ырдагы, энелер үйдүн жарыгы, энелер жашоо жыргайы. Эне олот үй бүлөдөн нурун чачкан, эне олот жарык түпкөсүн тапкан, эне олот бөбөлөтүн мээрим төгүп, эне олот ак бешикке бөлөп баккан. Апа кеп аяктан малды эгип баккан, бүткүнөн кызыгып айтып бүтпөс дастанын. 8 март күнү неге көзү жайды, анткени ошо күн апа кемдин маямы күлмүңдөгөн күн да күмүш нуун арнады, ал анткени ошо күн апа кемдин маямы. Абдан актын апам, эмгейин дайым бактайм, аунолуну ак сүтүн кантип актайм. Бул Сингапур методикасынан алынган жаңыртма болуп саналат. Бул жерде балдарга суроо берилет. Балдар энелерин эмнеге салыштырышат деген. Мисалы кээ бир балдар бул сүрөт тартууда апаларын күнгө, үйгө, гүлгө салыштырышат да. Бул жерден негизги балдардын өнүктүрүүдө философиясы, элестетүүсү чагылдырылат бул методикада. Бул ошо балдарга берилип аткан жаңыртмалардын бири. Сезим мектепке чейинки билим берүү уюмунда энелердин күнүнө 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата бала бакчада иш чара өткөзүлүп жатат. Иш чарада балдар бала бакчадан баштап энени сыйлаганды, даңктаганды, урматтаганды үйрөтүүбүз керек. Эне менен баланын ортосундагы гармония бул дүйнөнү сактап турат. Эненин мээримдүүлүгү, анын жүрөгүнөн чыккан балага болгон мээрими бул дүйнөнү сактап жана балдардын келечегин, эненин мээримин алганда биздин туруктуу коомго татыктуу инсанды тарбиялайт. Ошондуктан биз энелер менен баланын ортосундагы тынчтыкты, бейкуттукту дайыма бирге алып жүргөнгө аракеттенебиз. Бала бакчада балдар үй бүлөлүк артуулукту дагы үйрөнө билишет. Себеби өз колдору менен ата энесине белек даярдап, андан тышкары коомдун күзгүсү үй бүлө экендигин бала бакчадан түшүнүшөт. Себеби алардын балдардын өнүгүүсү үчүн үй бүлө алардын колдоочусу, аркасында тирөөчү катары ата энеси турарын билишет. Жана ушул бала бакчадан баштап биздин тарбия берилиши керек. Себеби коомдун, Кыргызстаныбыздын гүлдөп өсүшү үчүн энелердин орду чоң. Ошондуктан балдар бүгүн
жалаң энелерди даңктап, аларга болгон сый урматын ырлар аркылуу, өзлөрүнүн кол өнөрчүлүктөрү аркылуу бере алышты деп ойлойм.